Эми мына болу строительство боюнча. Мен строительство сурайын деп атам да, Нурдан Кемелевич. Давайте конкретный нерсени сурайлы. Мына ипотека боюнча. Ипотека качан башталды? Ипотека үйлөрү Нарында. бир жыл болуп башталган. 2023 жылы башталган. Билбейсизби? Ким куруп атат аны? ГИК. Так. Мына былтыр күздө мен келгенде ушу ипотека биринчи, экинчи этажы турат эле да. Былтыр мен ноябрда келгем. Азыр келип өтүп келатып көрдүм, 3-чү, 4-чү этаж болуп калыптыр. То есть 6 ай, 7 айда бир этаж гана көтөрүлүптүр. Бул эмне деген курулуш? Анда биз 9 этажды дагы 7-8 жыл курабыз. Ушундайбы? Кажет Душевич, маселе биякта бетондон проблема. Не кылыш керек? Ким чечиш керек аны? Не мен келип чечип берейин бетонду? Же ким не президент келип чечип бериш керекпи? Организуйтесь. Местный органы власти, так, губернатор, аким, мэрлер бар, сиз министр транспорта, то есть министр строительства, так, и соответствующий ГИК кайсынысы бар. Чечкиледи ушул маселелерди. Отургула чечкиледи. Бетон жок болсо эмне кылышыбыз керек биз? Андан нарынды курбай эле коелу анда. Бетон жок деп курбай эле коелу. Мына айтып атпаймынбы? Бир жылда бир этаж көтөрүлүптүр. Мен буну таң калдым просто. Мына биз ГИКтин үйлөрү курулуп атат башка жакта деле. Бир жылда 9 этажды куруп бүтүп, ишке берип атышат. Бул жерде бир жылда бир этаж курулуптур. Бир этаж. Элдин айтканчалык бар. Эл туура эле айтып атат. Мына эл көрүп атат да, муну эл муну айтып атпаймынбы? Көзү менен көрүп атат да, туурабы? Эл көрүп атат, карап атат, ипотека деп жылды алдайсыңар. Ипотекадан сага квартира берем, ипотекадан квартира аласың деп жылды айтабыз. А жылда бир этаждан курулуп атат. Ушундай болсо, нарындын ипотекасы бүгүнкү темп менен курула турган болсо, дагы 7-8 жыл курулат. Ошондон ушуну колго алыңыз. Макулбу? Өзүңүз министр катары, министр строительства и архитектуры деп атайы быйыл түзүлдү. Президентибиздин демилгеси менен. Себеби президентибиз көрүп атат. Жерлерде Кыргызстанда азыр бүгүнкү күндө укмуш көп курулуштар болуп атат. Ушуларды баарын контролдош керек. Ушулардын баарынын эффективдүүлүгүн караш керек. Ушулардын баардыгын пайдалуулугун караш керек деп туруп атайы министерство кылды. Туурабы? Сиз биринчи министрсиз ушул министерстводо. Давайте вот возьмите өзүңүзгө контролго алыңыз. Макулбу? Контролго алыңыз. Нарындагы ипотека качан бүтөт эми ошондо? Жооп бериңиз. Отуруп алып айтып бериңиз. Отуруңуздар. Микрофон өчүрүп коюңуз. Айтып бериңиз. Кажет Душевич, азыр сиз туура айтып кеттиңиз. Бетонный завод чечилди. Баардыгы курулуп бүттү. Азыр лабораториясына заключение соответствие сертификатын берсе, буюрса 2 ай, 3 айдын ичинде уже бул жумуш бүтөт. Так, токтоп туруң анда, давайте. Вот мен баарыңарды сөзүңөргө каждый должен отвечать за свое слово деп коюн. Туурабы? Бизде союз маалда ошентип койчу. Азыркылар билбейм, жооп береби, жооп бербейби. 3 айда ипотека нарында курулуп бүтөт деди. Туурабы? Бүтөт ооба. Мергорада жазып алың өзүңүзгө. Нарында дегенде Нары шаарында болуп атат да. Сиз жазып алыңыз өзүңүзгө. 3 айда нарындагы ипотека курулуп бүтүп, буюрса, Кудайым буюрса, ошо быйыл күздө, сентябрь, октябрь айларына ипотека кирип жашап калышат, Ооба. Мына всё. Жазыңыз. Бизде бир эле бетон маселеси проблема болуп Всё, мына бетон маселеси чечилди. Асфальт маселеси чечилди буюрса. Ушуга чейин чечилбей жүргөн, туурабы? Эми мына 3-4 айда бүтөт.